Эки жыл только бир эле мечта менен тренировка кыласың да, эртең менен турасың, ошол менен ойгоносуң да. Ойгонгондо эле биринчи ошол келет. Биринчи тренировкага барасың. Анан ойго ошол келет, эмне максат менен келдим эле деген. Биринчи Америкага барганда бардыгында эле ойлошот жеңил деп. Мен деле жеңил эле болот деп ойлогом, барып эле сразу эле UFC-ге кирип кетчүдөй эле болуп барасың, бирок андай болбойт. Анда этаптары болот экен, этаптарынан өтсөң өтөсүң, өтпөсөң сынып калсаң сдавать этип койсоң, болду, каласың да. Жети жашымда биринчи вольный борьба, самбодо кылчумун мурда. 12 жаштан баштап мен өзүмдүн байкем бар, ошол тайский бокс, ММА кылчу да. Ошол алып келген мени ММАга 12 жашымда. 12 жаштан баштап ошо Елена Аркадьевнанын колунда тренировка кылам. 10 с одной, 10 с другой, 10 с двумя. Что подряд бьем? Поехали. Руки не опускаем. Я хочу вот особенно отметить, это его преданность единоборствам. Он очень трудолюбивый, очень дисциплинированный и очень находчивый. Вот. Он, мне кажется, вообще ни одной тренировки не пропускал. И наоборот, всегда было сложно заставить его отдохнуть, потому что он всегда хотел тренироваться. Жаштыгым Кудайга шүгүр жакшы эле өттү. Чөйрөм аябай жакшы болду. Жанымда жүргөн адамдар аябай жакшы болду. Негизи чөйрө тартып кетет деген чын да. Мен чөйрөм жалаң жакшы байкелер, жакшы балдар болчу. Ошон үчүн жакшы жакка кеттим деп ойлойм. Только тренировка, үйдөгүлөргө жардам берип. Негизи мен ата-энем содагерлер, базарда иштешет. Балалыгым баары эле ошо базарда өттү да. Ата-энеме жардам берип, сода кылып, базар товар жайып, товар жыйнап, кайра ушундай кылып базарда өттү. Ошо бизнесмен болушум керек деп ойлоп коем өзүм. Гентау тартып, мен гентау обязательно баштан тартып. Мод ишөсүн монда. Өчү мен эки Америкага экинчи барганда мен калып калдым. Нелегально каласың, документ жасайсың. Документиң уже билбейсиң канча жылда аласың. 4 жыл, 5 жыл, балким 10 жыл. 15 жылдан бери жүргөндөр бар да, документ жасай албагандарчы. Ошол моменттер 2 жылда алдым документти. Бирок ошол 2 жыл кыйын болду да, аябай. Анчалык көп убакытка чыгып көргөн эмесмин да. Бияка келе албай жүрдүм. Ошол моментте уже тыштасамбы деген уже ойлор келип калды, анткени травма болду, бойлор жок болду. Бой табыш кыйын Америкада. 1 жылдан ашык бойго чыкпай калдым. Ошол моментте ойлор келе баштады уже. Болду, мындай тыштап койсом бул спортту деп. Бирок мындай жүрөктөн эч кое бербей койду да. Привычка болуп калганда залга барыш. Эртең менен туруп тренировкага кете бересиң да, өзүң эле денең эле сумкаңды салыштырып, сумкаңды ачып тренировкага кетип каласың да, дене көнүп калган уже. Ошентип жүрүп, анан бир бой табылып калды. Ошол бойду утуп, анан уже дальше жолдор ачыла баштады.
любой тренировканы любой ушундай даярданып чыгышат бардыгы. Утабы, утулабы, утсабы, молодец дейт, утулуп калсаң. Эми тренировка кылбаптыр дейт да. Негизи 3 ай, 4 ай подготовка ошондо күнүгө ушундай тердейт. Азыркы биринчи максатым ушул тафтын чемпиону болуш. Ушу таф аркылуу UFC'нин контрагын алып, UFC'де жакшы результаттарды көрсөтүп, топ 15, топ 10, топ 5 дегендер бар. Ошол жактарга кирип, уже дальше уже чемпион болсом деген максатым бар жаштыгымдан баштап. Мурда атам менен бойлорго барчу едим, бойлор дворец спортада ВФ, боевой самболор ушулар аябай популярный болчу да. Ошол бойлорго барып, чоң балдар чыгып атса, чыгып кетип атканын көрүп, мен да ушинтип чыксам деп өзүмдү элестетип, ушинтип чоңойгон баламын да. Мен 2 жылдай ошо жүрдүм Америкада, келе албай, келген жокмун. Аябай сагындым үйдөгүлөрдү. Анан ошондо сездим да, ата энеден башка сага эч ким мындай көбүрөөк күйбөйт экенин. Ошо апам көбүрөөк переживать этет. Апам мен бир дагы боюмду көргөн эмес ушул убакка чейин. Только утту дегенди эле угат, боюмду көрбөйт. Атам фанат, мен эң жакшы фанатым десем болот. Атам ар бир боюмду калтырбай көрөт. Даже күнүгө көрөт да, мен үйгө барсам деле менин боюмду көрүп отурган болот. Телефондон, интернеттен поддерживать этет ар дайым. Атам айтат: "Ушуну кылдыңбы, до конца кыл, бир нерсени кылдыңбы, до конца кыл" деп айтат ар дайым. Поддерживать эткен үчүн ушундай результат көрсөтүп атамбы деп ойлойм да өзүм дагы. Эгер поддерживать этпей, жөн иште деп башка направленияга салып же мен иште деп наставлять ете бергенде, балким мен мурда эле сынып калмакмын да. Апам каршы болот, бирок колдойт. Мындай чыкпай эле койсоң болмок, эми ушуну тандап алдың, бирок эми өзүң билесиң да, абайла деп мындай переживать этет да. Мен переживать эткен мындай жанында отуруп сезесиң да, чувствовать этем да, переживать этип атканын аябай.